Yıldan beri nasıl bize yaşap kelata o bu çeyinki imkansız mı granice o na uçak olten ele Кече 8 май күнү Кыргыз-Тажик ортосунда чырчыгып мындан улам Кокташ айыл аймагындагы чектөбө участкасынын тургундары Мажитовдордун 4 бөлмөлүү үйү өрттөнүп кеткен. Бул үйдү куруу үчүн 7 жыл кеткен. Бул үйгө кирип жашагандарына эми гана 4 жыл болгон. Жана бул үйдү кредитке салгандарын айтышууда. Мындан сырткары азыр болсо 90-жылдары курулган эскилиги жеткен үйдө жашашууда. Biz 90-жыл келгенбиз четке. Келгенибизде мына үй бар эле, ана менин үйүм бар эле. Шону менен биз жашап турдук. Тажиктар күндө чыга суу талашат, суу бербейт. Акыры жерге да суу кое албай калдык. Солдат балдарды чакырса, олар жаңы келген солдат жаш балдар келет, силердей кыздар, тажиктин кыздары келип кууп чыгат. Балдарда курал да эч нерсеси жок келет. Анан шонтуп жүрдүк, кийин анан контрактка келген солдаттар келгенден кийин анан биз сууду кеңири кое турган болдук. Анан шонтуп анан жерибизди азыр эми тажиктар келип талашканда көрсөтөйүк десек документ жок. Бизде кызыл китеп жок. Анан балдарыбызга документ ала албайбыз. Анан шонтуп кыйынчылыкта жүрөбүз анан. Документ алууга эмне тосолдук болуп атат? Жерде кызыл китеп болгондон кийин паспорт ала албайт экенсиң да. Биздин жер анан ошондой талаш жер үчүн эч ким чече албайт. Келет, чоңдором келет, майли чечебиз деп кетет, жок. Анан ошентип Жеңиш Разаков келди. Силердин мына жериңер деди, тажиктин жери экен. Муну биздин бир жерде жер бар деди, тажикка алмаштырабыздан бул силерге калат деп кол коюп берди. Бергиле деди, анан кол коюп бердик. Келсе канча бизди адамдар сөгүп давление кылды бардыгыбызды. Силер кол коюп бергенсиңер, Жеңиш Разаковго силер ушинткөнсүңөр. Кийин Жеңиш Разаков жок болуп кетти. Ошону менен эмди документ жок. Жеңиш кое тургунду аз сүйлөп бересиз да. Неме ушул Жеңиш Разаковдун сөзү иш үстүндө аткарылды? Аткарылган жок. 1 метр жерди да чече алган жок. Эми бийликтен эмне күтүп атасыздар эже? Эми бийликтен бизге ушу жерге документ бериш керек. Шуну күтүп атабыз да. Бизден бир элде жашашыбыз керек. Азыр энди документ жок. Келип сураса жерибиздин документи жок. Үйүбүздүн документи жок. Үйүбүз мындай палакет болуп кетсе, камсыздандырган эмеспиз. Бизге ана ушундай документтер керек. Хамдамова Барака.